Шидзи. Тарихи жазылмалар. Сыма чендин эмгеги. Шидзи. Араб тилинде оңдон солго жазылган. Бул китеп 1937 жылы түзүлүптүр. Жазылыптыр. Эски Кытай тилинде, жанагы биз салттуу иероглифтер деп коебуз. Ошол салттуу иероглифтер менен жазылган. Мынакей. Ичу Санчинен Арье. 1937 жылдын 2 айы февраль. Шидзи. Тарихи жазмалар. Мына 1034 бет. Шидзи Лежуан Уши. Ши. Тарихи жазмалар, баяндамалар. 50 бөлүм. 50 бөлүмдүн 11 бөлүкчөсү. Ушул жерде абдан маанилүү кабар жатат. Биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилегенге себеп болгон, ошого негиз болгон эң негизги тарыхый маалымдама же болбосо тарыхый кабар, маалымат ушул жерде турат. Мына эми кыскача муну бир которуп берсек. Бул жерде мына кыскасы хундар аябай өнүгүп өсүп, күчүнө толуп, анан Бэйфу хун ю жөш динглин гыкун сини чыгу. Түндүктө ошо хундар өзүнүн түндүк жагында хун үйлөрдүн, гөшулардын, динглиңдердин, кыргыздардын жана синнилердин мамлекеттерин, өлкөлөрүн өзүнө багындырды деп атат. Дал ушул кабар 201 жыл, биздин заманга чейинки 201 жыл жөнүндө болуп атат азыр сөз. Анан биздин мамлекеттүүлүктүн жанагы тарыхы аябай тереңдигине күбө болгон, ошону көйлөндүргөн маалымат деп айтсак болот да. Бул абдан баалуу биздин кыргыз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн абдан баалуу ушундай тарыхый жазылма.